Анан дагы bir маселе. Бул мурдагы бийликтегилердин баары эле кайрадан азыркы бийлик башындагылардын айланасына чогулуп алды. Биримдиги деле, СДПКсы деле, Мекенин Кыргызстаны деле, башкасы деле кайра эле бетиндеги маскаларын алмаштырып, бүгүн биз Жапаров, Ташиевтер менен биз деп жүрүп алышты деп жаман көрүп, булар буга чейинки бийликтегилерди аңга алып барып түрткөн өтө качарлар. Бүгүн бул менен эртең аны менен бүрсү күнү дагы башкасы менен колтукташып кете бере турган жүзү жоктор деп жинденип отурган элдерибизге дагы bir маселени жакшылап түшүнүп алышы зарыл болуп турат сыягы. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев саясатта кечээ эле пайда боло калып, эми саясат эмне экенин өздөштүрүп жаткан жаштардан эмес экенин баарыбыз жакшы билебиз. Буга чейинки жолунда канчалаган ситуацияларды баштан өткөргөн бул кишилер Кыргызстандын саясатында жүргөн ар бир адамды ийне жибине чейин, орусча айтканда, кто чем дышит экенин сиз менен бизден көрө жакшы билишерине шек жок эмеспи. Демек калың кыргыз эли бийликти ишенип бергенден кийин президент Жапаров менен генерал Ташиев ар бир кадамын жети өлчөп, бир кесип жатканына эч кандай күмөн кылуунун кажети жок. Сиз айтып жаткан берки көп жүздүүлөрдүн да өзүнө жараша миссиясы, мындайча айтканда иши бар болгон үчүн бүгүн кайсыл бир жерде тыкылдап, галстук тагынып, аябай бакытка бөлөнүп, берилген кызматты же милдетти ооматы келип калгандай кабыл алып, өзүн өмүр бою Жапаров же Ташиев менен бирге эл үчүн күйүп бышып жүргөндөй көрсөтүп жүрүшөт. Кечээ эле эки досту шыбап жүргөндөр бүгүн келе калып президент менен генералдын илгертен берки колдоочуларын башкаргысы келип, сен нары тур, сен бери тур деп жаткан болсо, балким сиздин ошол нерсени кабыл алышыңыз оор болуп жаткандыр. Бирок андай кыска ойлуулукка алдырбаңыз. Урматтуу президентибиз дагы, урматтуу генералыбыз дагы ар бир учурду эске алып, ар бир моментке көз салып турганына шек санабаңыз. Жашоодо эч бир нерсе жөндөн жөн эле болуп калбашын, ар бир нерсе өзүнүн учуру, сааты менен болоорун унутпаңыз. Бүгүн сизге туура эмес болуп жаткандай көрүнүп, ичиңизден нааразы болгонсуп турганыңыз менен, эртең күнү келгенде канчалык туура болгонун түшүнөсүз дагы, ыраазы болосуз. Бүгүн өлкөбүз үчүн интригалар, бөлүнүп жарылуулар эмес, биримдик жана ынтымак күнү түнү талыкпай кызмат кылуу абадай зарыл болуп турат. Андыктан бийлик башындагылар кимди кайерге кызматка коюп атат, ким мурда ким менен болчу, ким дос эле, ким душман эле деген сыяктуу нерселерге башты оорутуп кереги жок. Ал жагын президент менен генералга калтырып коюп, кыжаалат болбостон, сыгылбастан, жөн гана колуңуздан келген кызматыңызды Кыргызстан элине арнап, үй бүлөңүздү жакшылап карап, жаңы Кыргызстанды курууга колуңуздан келген жардамыңызды бериңиз. Сен андайсың, мен мындаймын деп урушуп талашып, бирөөгө бир нерсени далилдештин кереги жок. Ансыз да элдин баары кимдин ким экенин, кече ким болгонун, эртең ким болоорун эң жакшы билишет жана бул нерсе азыр эч кандай мааниге ээ эмес. Бизге ынтымак керек. Ушунча нерсени билген президент менен генерал ушул нерселерди билбей калат десеңиз анда катуу жаңылышкан болосуз.